Атты бет уйт, балбандык урук уйт дейт кыргыз элинде. Ассаламу алейкум достор. Мынакей бүгүн мен да бир тектүү кыргыз жылкыларынын короосуна келип турамын. Каналды колдоп, лайктан басып, ой пикири болсо калтыра кетиңиз. Сузактын сары булагы, сараттардын уругу, тулпардын уругу, тектүү жалаң чуркаган аттардан жыйналган таза кыргыз бейлер экен. Ошол Кашкатерек дегенден үстү жаңы айылга келдим, Кызылкыя. Достор, ассаламу алейкум. Бул жерде ушул тулпар уруктан жана сары булактагы сараттардын уругунан ушул бейлер экен. Азыр бул бейлер жаңасы бооз бейлер экен. Жакындан тааныштырабыз. Анда эмесе бейлерди байкап турсаңыздар, бул бейлердин ээси Өмүрбек палван менин жанымда турат. Өмүрбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул бейлерди сборный кылып жыйнадым эле сатам дейсин. Жакшы уруктан дейсин. Бир четинен тааныштырайлы эми. Кайсыл, теги кайсылар? Ушул көк бейлер ака, жана Сарбулактагы Сәмин аканын сараттарынын уруктарынан. Булар ошо Карамартка сатылып, кийин Жаңарка келип, ошо Жаңарктан сатып алган буларды чатайын тандап. Наркы сарылар ошо айылдагы Кубан ака Молдонун тулпардын кыздарынан. Мына жерде жанакы Бишкекке сатылган бир тулпар бар эле. Ошол Кубан ажынын үйүнөн экен да? Ошо. Мен кышта бир кара бээсин алып кеттим эле. Ошол бейлерди сборный кылып өзүм неме чогулттум эле. Анан дагы бир көк бээ бар, ал Карамартта жана Мальбаранын кызы да. Ага дагы азыр бир күчтүү аттын баласы коюлган. Буга мен өзүм көк аттым бар эле, ошо көк ат. Жана өзүң чаап жүргөн чоң көк аттыбы? Буга быйыл ошол көк ат коюлду. Азыр боозбу баары? Азыр баары бооз ака. Баары жаңасы, жаш бейлер. Жакшы экен, жакшы экен. Кереке жарат сатып аттым эле. Жакшы экен. Анда иним биз бир четинен тааныштырайлы. Кайсыл тулпар урук, кайсыл сарылардан? Мисалы эле мына кулун эришиткен кайсыл уруктан? Бул ушул Кубан акадан алган бул. Тулпардан. Ооба, тулпардан. Бунун шериктери, эркектери. Бирин мен Бишкектен эле Ахмат Аккуланын ээсинин сарайынан тартып келдим. Ошол $10 000 сатылган. Мына жерде мен тартканмын, билесиңби? Ооба. Андан дагы 2-3 жакка кетти да мунун шериктери. Ошолордун атасы бир дем, ошолор менен, а? Ошолор менен аталары бир. Жакшы экен. О, эришиткен кулун ушунуку? Ооба, эришиткен кулун ушунуку. Кайсы аттын баласы? Мында бир өзүбүздө бир кашкат бар эле. Ал кашкат сатылып кетти. Ошо кашкаттын балдары. Эркекпи кулун? Ооба, эркек кулун. Жакшы экен. Кийинки тулпарың кайсыл? Кийинки тулпар азыр талада жүрөт. Неме болбой калды. Жана бөлө албай койдук деп атканбы? Бөлө албай койдук да. Кечке алып келип камап коесуңбу? Ооба, аны кечке алып келип камайм. Анын дагы кулун эркек. 1,5 ай болду туулгандачы. Жакшы экен. Анда дагы четинен дагы бир рет тааныштырайлы. Мына көк ошо сарылардан деп атасың. Булардын жашы жаңасы. Ооба. Бейлердин өзү бар эле жаңасы. Канча баш сатылат бу жерде? 7 баш. 7 баш. Азыр мисалы бойлоруна да кызыгат да, көз ченемге айтып койлу примерно эми. Мисалы орто бээ, чоң бээ кандай? Бирок кичине бейлер эмес экен. Мына көк бейлер канча? Көз өлчөмгө атка чене эле айтчы мындай. 1,65 чыгабы ошо көк? 60 дагы дейли? 1,60. 60 дагы чоң да өзү. Бирок чоң бейлер экен да, мындай ортодон чоңурактай экен да. Жакшы, жакшы. Дагы булар жетилсе керек, Ооба, жетилет Кудай кааласа. Булар жаш бейлер. Ошо келе айткан кайсыл уруктан? Аны ака Каралмадан алганбыз. Бул дагы күчтүү аттын уруктарынан деп алганбыз. Бул быйыл туулбай калды. Бооз эми. Быйыл баары мен көк аттыман бооз да. Тегиз бооз ба? Баары тегиз бооз. Жакшы экен. Жакшы. Азыр айгырдан бөлүп келипсиң. Ооба, айгырды кече кармадым. Айгыр азыр багууда турат. Жакшы экен, палван. Анда бул бейлердин баасын айтасыңбы? Канчадан коюп атасың? Бул бейлердин общий ценасы базар баасында эле коюп койдум ака. Өзү бул бейлерди ар жактан 1ден 2ден кылып ушун топтодук эле 1-2 жылдан беричи. Аны өзүңүзгө айттым, кичине жакшылык ишке сатып депчи. Аны ошо атам да ошо базар баасында эле кой дегенен аны ушул общий эле пулундары менен 1,2 миллион дедим ака. Ан
Ошондо базар баасында эле бир 130-140 айланасында ар бири коюлуп калыптыр да. Ошо Жакшы сена. атам да ошол базар баасында эле кой деп неме кылгандан. А так бул биелерди сатпайт элек ака. Ошо ар жактан сборный кылып чогулттук эле бирден, экиден кылыпчы. Ан буну алам деген адам болсо ошо үйрү менен эле алган болсо утат да. Ан бизге кичине шашылыш болуп калды. А так сатпайт элек, биз дагы ушуларды бей кылайлы деп мындай түбөлүккө неме чогулттук эле. Кичине керекке жарат деп сатып атабыз. Жанакы бөлүп 1-2ден тандап алабыз десе, андан көрө ошо чогуу алганың оң демекчисиндеби, а? Ошол эми булар көрүп атасызбы? Ошо Жакшаттын кыздары. Берки Көкпенин баласы кара. Жанагы келбей калган, адырда жүргөн, келбей калган. Анын ошо Каратайдын атасы кече жакында миллионго сатылды. Ал Каратайлар бул айылда талаш да. Азыр мен алам болуп элдер талашып. Ал Каратай ошол Кашкаттан, Кашкат бир жума мурун Тайгарага 1 миллионго сатылды. Элдияр дегенге сатылды. Азыр Көкпенин баласы ошо Кашкаттан быйыл ичиндеги бооз да. Дагы Кашкаттан алдагы. Ал дагы Кашкаттан. Өтө жакшы экен анда. Чындыгында жакшы экен. Достор, көрүңүздөр, байланышыңыздар. Бул канча жылдык мээнет экенин айтып атат. Жалаң сынакы тууп жүргөн ошо өзүбүздүн таза кыргыз жылкылар, тоонун жылкыларынан топтогон экен бала. Жакшылык ишке тойго сатып атат экен. Мен азыр жакындан аралап да тартып көрөм. Эң дагы жакшы жери Көкпенин баласы ошол Кашкаттан экен, кече миллионго сатылган. Ичиндегиси дагы Кашкаттан токтогон дейт. Ошол бээ дагы ушуларда экен. Азыр булардын сүрөтүн кошуп коебуз. Талаадан бөлө албай калдык дейт. Шашылыш тартып кете берели деп буяган эле тартып кетип атабыз. Алап жакындан да тартып койсом, ушул Тулпардан деген бейлер бир аз берки сарылардан кичирээк экен. Мунулар суга кайда бийик да экен. Мына ушул эки бей Тулпар ортараак бейлер экен. Бирок жапалдаш жоон туа турган бейлер деп атат. Калганын көрүп атасыздар. Дагы калганын кошобуз. Мунулары чоң экен. Суга кайда экен, узун да экен. Ошол дагы өтө күчтүү аттын уругу деп атат. Наркы Карамадан алган. Сур кептенген. Өтө жакшы вариант жылкы кылам дегендерге. Чогуу үйрү менен алып барып эле быйылдан кийин жакшы атты коюп улун ала берсеңер болот экен. Быйыл ичиндегилер дагы жана Өмүрбектин өзүнүн аты бар, бир улакка чаап жүргөн жакшы аты бар. Ошодон бооз экен. Мына кулунун атасы дагы жакшы дейт. Кичине бутунан эме болуп кетип акыры улактан кийин сатылды дейт. Берки талаадан келбей калган бейлер дагы өтө күчтүү деп атты эле. Чалып байланышкыла достор. Срочно сатыш керек экен. Жакшылык иш деп атат, той кылам дейт, тамак алдым дейт. Кара жолборсунун ичинде экен да. Көрүнүп атабы?